Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу Бакыт Үсенович, урматтуу чакырылган коноктор. Шухрат Анварович, сиз маалымат бердиңиз, презентация кылганда ошол аппараттын штаттык бирдиктеринин саны боюнча да сиздердин берге берип атсыздар. Жалпы саны 464 деп турабы? Ылдый жактарда таблицада берип атсыздар 494 деп. Бул жерде кечирим сурайм, эме болуп калыптыр, кичине техникалык мүчүлүк болуп калыптыр. Анткени 30 кызматкерди биз жанакы бизден лицензия берүү функцияны ошо президенттин жарлыгына ылайык ички иштер министрлиги өткөрүп бергенден кийин 30 штаттык бирдикти биз ошолорго өткөрүп бердик. Ошондон кийин 464 болуп калды азыр. 2022 жылы 3 айдын ичинде 30,5 миллион сом жумшалыптыр. 2021 жылы ошол эле 3 айга маалымат берип атсыздар, 28 миллион ондон 7 миллион сом сарпталыптыр турабы? 1 миллион 700 миллион сом эмненин себебинен көбөйдү? Жылы 28 миллион 727 миң. Ооба. 22 жылга 30 миллион 458. 1 миллион 700 миң айырмасы болуп атат да, эмненин себебинен көбөйүп кетти дейм да. Бир жерден киреше түшүп атат да. Мен бул жерде эме болуп атат да. Бул бюджет. Түшүндүм. Анан мына расходы на служебные поездки дейт. Услуги связи. Ушулар кошулуптур да. Айлык акы дагы мына 2021 жылга караганда аз болгонуна карабай сот фонд төлөмдөрү көбөйүп атат да. Сот фондтугун карап койсоңуз, сот фондтугун. Сот фонд көбөйүп атат да, айлык акылар өзгөргөн жок. Сиз жакшы манан кандай кат жүзүндө мага берип коюңуз бул немени. Хорошо, тактап эме кылабыз. Ооба, тактап туруп анан жакшы презентация кылып атасыз. Человеческий фактор болбош үчүн автоматизация кылабыз деп качан ишке берилет? Бул боюнча азыр техникалык Минтранс тарабынан уже объявлено, да? Да, биз кыскача айтып коеюн, биздин планыбыз боюнча 1 январь 2023 жылдан баштап уже бул система иштеш керек. Иштеш керекпи же иштейби? Иштейт. Буйруса. Буюрса, непредвиденное никто не отменял, мало ли что случится, возможно, 1-2 ай жылышы мүмкүн. Но биздин азыркы күндө пландар боюнча 1 январь деп турабыз. Ушуну эртерээк аракет кылыш керекпиз. Анан бул Сосновка өткөрүү пунктунда большой грузныйлардын, иностранный машиналардын саны канча? Бир айда. Канча өтөт? Канча төлөмү канча бунун? Сиз жанакы шлагбаумду туннельный служба. Бирок ал бизге карабайт да. Жок, шлагбаум Сосновкада кирип аткан. Сосновкада шлагбаум бизге карабайт. Сиздер карабайбы? Бизге карабайт. Кимге карайт? Негизи жол тармагына карайт, департаментке. Сиздерге транспортко карайбы? Транспортко карабайт. Транспорт министрлигине карабайт. Кандай дейсиз? Транспорт министерствосуна карайбы? Транспорт министерствосуна карайт. Ош-Бишкек жолуна карайт. Ош-Бишкек жолуна данный момент карайт. К сожалению, биз информацияны алып келбей калдык. Кийинкиде ушул боюнча дагы оор жүк ташуучулардын бир айлык статистикасын, анан жеңил машинелер боюнча дагы төлөмдөрү канча болот берип койсоңуздар, э? Негизи так сандарын тактап туруп берип коелу, бирок маалымат катары айтып коеюн, 2020 жыл былтыр августтарда биз автоматтык системаны киргизгенбиз. Мурда ошол жердеги акча топтом уже 55-60 миллион тегерегинде болсо, ошол система киргенден кийин 110 миллиондон ашык болду да.
Сиз айткан, сиз сураган сандарды статистиканы тактап Канча төлөйт анда? Канча чоң бир чоң грузовой машина канча төлөйт? Өтүп баратып. Кичинекей машина 45 сом төлөйт, чоң грузовой машина. Жок, мен биздикинин жарандарын айткан жокмун. Иностранный машиналар. Иностранцы $60 платят. $60. Доллар менен төлөйбү, сом менен төлөйбү? Ошол жердеги адамга төлөйт да, туурабы? Чек алат да. Ошону берип койсоңуз мага маалымат. Лицензирование боюнча 3 түрдүү лицензия берип атасыздар да сиздер. Пассажирский, анан жанагы жеңил автоунааларга да сиздер бересиздерби? Жок, азыр ошол жеңил автоунааларга өзүңүз билгендей буга чейин ошо берилген эмес. Биз бул маселени көп жылдан бери көтөрүп келгенбиз, бирок акыркы жолу мисалы ошо 20-жылы бул жогорку кеңешке кирген, бирок четке кагылган. Бүгүнкү күндө ошол президенттин указына ылайык МВДга өткөн. Эми ошо жакынкы арадан баштап жеңил унааларга дагы, жеңил мындай бусиктерге дагы МВД бере баштайт да бул лицензияны. Буга чейин сиздер берип келгенсиздер. Пассажирские перевозки автобусами только, а пассажирские перевозки легковым автомобилем вообще не выдавалось никем. Эч ким берилген эмес. Эч ким кароодон жок болчу бул. Да, туура. Бул эмнени айткым келип атат бул менен? Себеби дегенде бүгүнкү күндө Талас Бишкек жолунда жалаң ушул жеңил машиналар каптап атат да. Жеңил машиналар. Себеби дегенде пандемия байланыштуу Казакстан өлкөсү биздин баягы чоң автобустардын баардыгына тыюу салып өтө албай калдык да. Анан бүгүнкү күндө мунугу чаржайт болуп атат. Канча лицензия берилип атат, ким көзөмөлдөп атат? Мына автоунааларда мына кырсыктар да көп болуп атат. Качан бересиздер эми? Барбы сиздер мына ГАИ кызматкерлер маалыматыңыздар барбы ушул жөнүндө? Бактыбек Каныбаевич, сиз туура айтып атасыз. Биз ушу президенттин жарлыгынын 548 негизинде, өкмөт токтомунун 345 негизинде биз ушул лицензированияны өзүбүзгө алганбыз. Бүгүнкү күндө ошол лицензирование жанакы дорожный происшествия, ДТПлардын бул кыскартуусунун основной максатыбыз ошол болчу. Ошонун негизинде бул жеңил жанакы сиз айтып аткан жеңил адамдар ташыйтын таксистердин баардыгын тең тартипке келтирүү боюнча бул лицензированияны киргизгенбиз. Азыркы күндө биз Минтранс менен баардык штаттын единицасын алдык. Өзүбүздөгү ушул 30 штаттык единицанын баардыгы тең биз азыр жер-жердеги областтарда бүт жерде дайындоону кылдык. Бүгүнкү күндө программа обеспечение эмени иштеп чыгып бүтүп калдык. Азыр ушул АИС программа ушул эмени программа обеспеченияны биз Минтранстан бөлүп кетишибиз керек. Булардын программасындагы лицензирование, буларда общий лицензия берилет. Ошондон биз өзүбүз выводить этип чыгып кетебиз. Ошону азыр иштеп атабыз. Кудай буюрса, техник составибиз бүттү. Азыр программа обеспечение иштеп чыксак, анан биз өзүбүз бере баштайбыз ички иштер министрлиги. И ошонун негизинде анан жанакы выдача лицензиянын тартибин келтиребиз да. Сиздер ошондо жеңил автоунааларды жана бусиктерди лицензировать этесиздер, туурабы? Да, ошонун баардыгын тең. Бул эми качан ишке кирет? Биз ошол жанакы лицензияны бериш үчүн жана АИС программага киргизиш керек. Биз ошол программаны иштеп бүтүп калдык. Ошону бүткөндөн кийин киргизе баштайбыз. Жок, болжолдуу канча? Болжолдуу бир дагы 2-3 ай керек да. 2-3 ай дагы жол кырсыктар абдан күчөп, баягы хачичный баягы неме болуп атат да, бул транспортировка болуп атат да, мисалы бүгүнкү күндө абдан оор болуп атат да. Мисалы мынакей автобекет айтып атат, Кыргызстан боюнча 8 автобекеттик сактап калдык деп атат. А бүгүнкү күндө болсо мына базардын тегерегинен ар кайсы жерлерден элдерди жүктөп мына кетип атат да. Ал кандай өтүп атат, медициналык жагынан көзөмөлдөнүп атабы? Бул жака келип регистрация кылынып атабы? Мунун баардыгы мындай жок болуп атат да. Биз эгер муну порядокко келтирбесек, биз анда канча деген жарандарыбызды дагы деле жогото беребиз да. Ошон үчүн мынагу оң рулдуу жүк ташуучуларды, жүк эмес, мына эл ташуучуларды дагы карайсыздарбы? Ушул кандай болот ушул маселе? Башка областтарга мен туура түшүнөм. Бул жеңил баягы түз болуп атат да. Биз мына Талас Бишкек жолу мына 2 ашуу болуп атканда байланыштуу мына бусиктер дагы өткөнгө болбойт экен да. Бирок майдын бир убактысына чейин, октябрга чейин өтчү эле. Мына Кызыл Адыр
Бишкектагы токтомду токтотуптар, Талас Бишкектагы баягы бусикти токтотуптар. Эмненин себебинен эми качан бул ачасыңар? Бактыбек Каныбек, уруксат болсо мен толуктап жооп берип коеюнчу. Сиз жана туура белгилеп кеттиңиз, лицензионный жумуш боюнчачы. Ал деген мыйзамда мындай жазылып калганда, лицензия деген сөзсүз түрдө автоматический системада регистрация болуш керек деп. А биз деген Минтранстын болгон системасынан жанагы пассажирскийди эч кандай мындай техникалык возможность жок экенде аны деген бөлүп кеткен. Ошон үчүн биз деген өзүбүздүн АИС программасын иштеп чыкканга мажбур болуп атабыз. Ошол себептен биз АИС программасын бүткөнгө чейин лицензиянын баары Минтранс бере берет. Анан бул бир маселе. Экинчи маселе жанагы жеңил автоунаалардын такси боюнча. Легковой транспорт Кыргызстанда эч качан лицензия болгон эмес. Биз эчен жолу сунуштаганбыз, ушу закон о такси чыгаралык деп. Анан азыр биз бүгүнкү күндө чоң мыйзам бар, мыйзам долбоору. Анын ичинде мен өткөндө айткандай кодекске да изменение киргизип атабыз, анын ичинде да ушуда бар. Эмени лицензирование пассажирских перевозок, кроме легковой такси деп жазылып калган. Ошону алып салып атабыз. Легковой таксидагы лицензия өтөт. Кандайкыдай. Анткени деген бул лицензия перевозка эч кандай бусик менен айырмаланбаш керек. Бирөө жоопкерчилик болуш керек. Эртең менен текшериш керек, водительный состояниясын текшериш керек, автоунааны текшериш керек, тантыш керек. Анан эч кандай жанакындай сиз туура берип атасыз, оң рулдуу автоунаалар пассажирский перевозкага эч кандай жолобош керек да. Анын баары иштелип атат. Буюрса ушу мыйзам долбоорун жакын арада алып келебиз. Колдоп берсеңер, андан ары биз иштеп атабыз. Ушу АИС программасы кирсе. Азамат Бакирович, ушул маселени эртерээк мындай тездетсеңиздер, биз дагы ушул элдин талабы болуп атат абдан. Себеби дегенде ар бир майрамбы же башка нерселерби баягы бир жака элдин саны көп ташуучу болуп кетсе, бааларды каалагандай коюшуп атат да. Мына өткөндө эле 1,5 миң сомго чыгып кетти да баасы. Азыр эми каалагандай болушуп атат. Ошонун баасын да көзөмөлдөө жаатында абдан карашыштар керек. Анан бекет, автобекеттен чыгыш керек. Таксиси болобу, бусиги болобу, автобекеттерди биз күчөтүш керекпиз. Автобекеттен чыгып, автобекетке келиш керек. Медициналык көзөмөлдөн өтүш керек ал нерселер. Давлениясын бардык нерселерин текшерип туруп, анан кылбасак, мынакей канча деген жарандар ушул жол кырсыгынан жоготуп атабыз, урматтуу. Туптуура айтасыз. Анткени өзүңөргө маалым болгондой, ушул такси каттамдарда каттаган, особенно степ вагон, жанакындай 7 киши, 8 киши ташыган минивендер көп жолуна кырсыктарга учураган. Себеп дегенде айдоочулар бара калып эле кайта бир күндө 2 рейс жасаганга аракет кылышат да. Ошондо көп жерде жана айдоочулар уктап кетип, встречный полосага чыгып сүзүшүп, анан деген жанакындай оор кесепеттер менен коштолгон жолуна кырсыктар катталган. Анын баарын биз деген жаңы мыйзамда карап атабыз. Жанакындай АИС программабыз бүтсө эле анын баарын көзөмөлгө алабыз. Бирок азыркы учурда анын баарын биз таштап салбай, азыркы учурда ар бир автобекетте канча бригада бар, таксилерин ошолордун спискаларын алып, атайын журналдарды ачып, бир күндө 2 рейс кылбаганга бөгөт койгонбуз. Ошонун себеби менен, ошонун натыйжасында азыркы күндө ушу 3 айдын ичинде оор жана өтө оор жолуна кырсыктар катталган эмес. Бир аз болсо дагы жолуна кырсыктардын саны дагы каза болгондор да азайып келатат. Буйруса жакшы болсун, ишиңиздерге ийгилик. Анан бир айта турган нерсе, Темирбек Тургунбаевич айтыңызчы, эгерде ошол жеңил машинелерди автобекеттерге киргизсек, сиздердин территорияңыздар ошолорго позволить этеби? Ооба, шарт бар. Шарт барбы ошого? Бар. Таластагын да кылсак болот, туурабы? Болот, туура. Ошон үчүн ошол абдан бир сураныч, Бакирович, ошол караганда ошол автобекеттен чыгып, автобекетке кире турган мындай регистрационный, мына санариптештерибиз деп атабыз биз. Ошо санариптештерген бирге чогуу бир иш алып барсак, бизде дагы сиз ошол кат жүзүндө маалыматтарыңызды берип койсоңуз, биз дагы сунушубуз менен чогуу бир иш алып барсак. Жарайт. Рахмат сизге. Рахмат. Рахмат.